Ошончо бирөө анан кийин кан түкүрүп калган кезекте анан кийин канжалбай санжалбай кесилбей эле бала чакам кашынып эле өлөйүнчү Токон аке мен. Жашайт экен деп деле ойлобой калганбыз да. 40-45 кило эле чыгып калган, таптакыр кымын эл болуп калган. Жалпы элдин сопузумун ошентип азыр Кудайга шүгүр кагылайын азыр. Жарым кылым болуптур экөөңүздөрдүн жашагандарыңыздаргач. Кантип көрүп калдыңыз эле 17 жашында? Эми Пенсиябызды алып, майын куюп көрүнгөн көчөдө элди жеткизип келет, каракулуга чейин. Чоң машинага салып алып келип алганбыз биз. Күгүм кагылайын, ушу үйүнүн кенже күчүгүм кагылайын. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов агабызды баарыбыз билебиз. Себеби канчалаган адамдардын дартына, даба табуусуна себепкер болуп, мынакей элдин алкышына татып келет. Мына биз бүгүн ошол агабызды багып өстүргөн мынакей энебиз, бул жакта атабыз отурат. Биз бүгүн маектешкени келдик. Эң алгач эле мынакей Тарзан Байматов атабыз дал ошондой Азамат агабыздай уулду тарбиялап өстүргөн. Ал эми мынакей Токтобүбү Байматова апабыз ак сүтүн берип, дал ушундай элдин уулун чоңойткон. Кандайсыздар ата? Кандай отурасыздар? Жакшы кагылайын, жакшы. Ден соолуктарыңыздар жакшы? Жакшы эле кагылайын, баары жакшы. Апа? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшыбыз. Күз бышыкчылык, түшүмдү жыйнап алдыңыздар. Түшүмдү жыйнап, жумуштар кичине аяктап калды. Балдар кылат, балдарга баш көз болуп турабыз. Ошол алгач эле сиздерге мен ушул көрүүчүлөрдүн атынан деле бир ыраазычылык билдиргим келет. Мисалы, Азамат агабыздай уулду тарбиялап, мисалы азыркы заманда өзүм деген заманда бирөөгө эмес, бир жакыныңа бир жакшылык кылуу дагы кээ бир адамдардын колунан келбейт эмеспи? Ошол уулуңуз жөнүндө алгач. Уулум болсо, Азамат балам болсо, эң кичүүгүм кагылайын, ушу үйүнүн эң кенже күчүгүм кагылайын. Кичинекейинен эле мындай өзү зээндүү, мындай мээнеткеч, ушундай бала болчу кагылайын кичинекейинен. Бала күнүнөн эле. Бала күнүнөн эле ушу тырышчак бедекени кыза ошонун өтөсүнө чыгарып, ушундай тырышчак болчу кагылайын. Ушундай имандуу өзүнчө, ушундай кичинекейин ушундай болчу кагылайын. Анан ушул көрүүчүлөргө деле кызык да, ушундай уулду кандай ата эне тарбиялап чоңойтту экен депчи. Анан биз сиздерди ошол көрүүчүлөргө кененирээк өзүңүздөр жөнүндө айтып, үй бүлөңүз, бала бакыраңыз жөнүндө мындай кеңири маектешип кетели деп келдик да. Алгач сиз ата өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Бүгүнкү биздин эфир көбүрөөк экөөңүздөрдүн бир өмүр жолуңуздар, өзүңүздөр тууралуу болсун, анан албетте Азамат агабыз жөнүндө дагы. Мен ушу өзүм атам, рахматы Жүсбек атам өзү эл кишиси болчу кагылайын. Абдан элдин өзү мындай эл кызматында жүргөн киши болчу кагылайын. Анан өзү да багбан, ушундай жакшы киши болчу кагылайын. Рахмат. Анан атамдын жолун жолдоп мен да ушу эл кызматындамын кагылайын азыр ушу элдин жүгүн көтөрүшү. Анан кийин берден ушу мына жерде өзүнүн атамдын журту, атам жашаган там эле. Анан берден ушу мечит 96-жылы башталат деп метип калды. Анан эч ойдо жок, мен берден аксакалдар болбой эле сен ушу татыктуусуң кагылайын. Сен бизге караболчу болуп мечитибизди кайтарып бер кагылайын. Карап бер ушу мечит бүткөнчө деп. Эткенден эл көпчүлүк суранганда кача албайт экенсиң, ошомойдон мечитке бардым, караболчу болуп барып. Ошо менен караболчу болуп иштеп, ошо көчөдөгү балдар иштешти, ушинтип анан мечитибиз бир жыл дегенде мечитибиз бүтүп тоюн берип, анан тоюн бергенден кийин ошо аксакалдар баары чогулуп, анан бүткөндөн тоюн берип бүткөндөн кийин анан өзүбүзчө жыйын кылып жалпы бултай бүттү. Анан отура турган киши ылайыктап мечитти карай турган кишини деп тиякты биякты айтышты. Анан кийин акыры келип мага такалышты. Анан баарысы бир колдон эме кылышып,
колдоп беришти. Колдоп анан кийин кагылайын мечитибизди карап бер, жакшылап карап бер деп аксакалдар өздөрү батасын бергенден кийин элдин ыраазылыгы үчүн эч жака кача албайт экенсиң. Анан ошол бойдон кароолчу болуп өзүм да отуруп калдык. Ошол бойдон мына азыр жашап атканыбызга мына 26-27 жыл болуп калды кагылайын. Ушу мечитти карап, айлана тегерегин карап, айлана тегересин карап, ушу мечиттин эмеси менен жалпы элдин сопузумун ошентип азыр Кудайга шүгүр кагылайын, азыр жакшы. Негизи айтылат го ата, баягы балдарыңды тарбиялабай эле кой, алар баары бир сени тартат депчи. Сиз айтып атасыз го, атамды көрүп, андан кийин ушул мен дагы эл кызматында мисалы эми сиздин балдарыңыз монтип элдин кызматында жүрөт. Эми кагылайын, мына эми Кудайга шүгүр, азаматым мына ондай эл кызматында жүрүп атат кагылайын. Тамым жоктурго там салып берди кагылайын мынтип. Эмди мынтип жанагындай немелерге, Индияларга барып, тияк биягына барып, операциясына барысына көпүрө болуп, ушундай болуп жүрөт кагылайын. Алланын ыраазылыгында. Элдин батасын алып кагылайын. Жакшы кагылайын иши кылып. Балаң жакшы болсо, өзүңө дөөлөт экен киши көтөрүңкүдө жүрөт экенсиң кагылайын. Кудайга шүгүр кагылайын, Кудайга миң мертеме шүгүрчүлүк кылам ушундай балдарым бүт ушундай болуп өскөнүнө. Апа, сиз дагы өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, баягы баланын тарбиясында ошондой бир өнүп өсүүсүндө эненин дагы эмгеги чоң. Ошол биздин жашаганыбызга 50 жыл болду. 50 жылдын ичинде көп эле кыйынчылыктар болот экен да. Ушу балдарды чоңойтуш үчүн эле көп кыйынчылыктар болду. Өйдө төмөн неме болот экен. Ана дейм, Азаматты айтсам, Азамат кичекейинен эле бул неме болчу. Көрүнгөндү сумкасын үйүнө жеткирип, көчөдө жүргөндө эле. Ушул кичекейинен эле мунун жушу атасы ооруп, атасын көрүп мунун жүрөгү ошондо ойгонгон болуш керек деп ойлонуп кетем мен. Анткени пенсиябызды алып, майын куюп, көрүнгөн көчөдө элди жеткизип келет. Каракулуга чейин. Акча алдыңбы десең, жок, мен батасын эле алып келдим деп. Кичекейин эле ушундай болчу. Анан эми Азамат азыр Кудайга шүгүр мынтип эл киши болуп, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп аткан балабызга биз дагы сүйүнөбүз. Жакшы жагын, балаңдын деле жакшы жагын уксаң, өзүңө да жакшы экен да. Анан Ата энеге негизи ошол эле бир чоң сыймык окшойт, баягы балдарынын ушундай жакшы чыгып, анан көчөдөн кимдир бирөө көрүп, ушул сенин балаң экен, же сенин кызың экен, рахмат деген сөз уккандай бай төбөңүз көккө жетет, төбөбүз көккө жетип сүйүнүп, мунун жакшылыктарын укканда аябай сүйүнөбүз. Ушул немеге свет койду биринчи немесинде, көчөнү жарыктандырып, элдин батасын алып, көчөдө карагайларды, Талас область боюнча карагайларды этегин көк краска менен краскалатты, башка жака чыкса, муну адамдын эмеси да өсөт экен да, аң сезим. Анан ошо талаадан көрүп келгендерин неме кылып отуруп, губернаторго кирип отуруп, анан неме кылды, краскалатты, красканы өзү барып келди. Анан эми балаң баягы уулуң жакшы чыкса жакшы экен да. Балдарыбыздын баары ичпейт, намаз окуйт. Азыр Кудайга шүгүр, балдарым, неберелерим да азыр чыгып келаткандары жакшы. Анан апа, ушундай баланы тарбиялаган эне жөнүндө билгиси келет да элдинчи. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз кайсы жерден болосуз? Мен өзүмдүн төркүнүм Таш Арык, Манасордо, Таластан эле. Анан мен 11-ди бүтүп, биздин убакта 10 жылдык эле болчу. 10-ду бүткөндө эле мен бияка келгем, келин болуп. Келген эле жылы кайненем Тамекеге киргизип койду. Келгенде эле. Анткени планга киргизбесе дапаплат берчү эмес. Анан келин болуп августта келдим, күзгү сентябрдан баштап Тамекеге чыгарды. Анан өзү бир кемпир чал, 5 кыз. Анан кактан окутпайт да. Ошо менен келгениме 50 жыл болду. Балдар кичекейинде кыйнайт экен, өйдө төмөн болот, ооругандары бар. Азамат өзү кичекейинде 1 жыл ооруду.
1 жыл больницада чыккан жокмун, 1 жыл больницада алып жаттым. Врачтардын жөнтөөнүн акчаны толтуруп салабыз. Бул апарып ташып берет акчаны. Ошо менен таза 2 айдан баштап ооруду. Анан бирге чыкканда докторлор болбойт экен, эми жерге кой берип көргүлө деди да, ысык жерге кой берип көргүлө деп. Анан бул ошо өзү Алла Таалам өзүнүн да бир эмеси бар мун. Кайнатамдын эмеси бар болчу. Мындай кыргызчылык сыяктуу. Бул баламда да ошондой бар. Таап болчу атам. Анан бул Азамат дагы бар, буда дагы. Мындай кыргызчылык жактары бар буда. Ошол кайнатам колдойт муну. Анан ошо сыймыктанабыз. Ушулардын Кудай өмүрүн берсин. Жамандыгын көргөзбөсүн балдардын. Ооба. Анан мынакей жарым кылым болуптур экөөңүздөрдүн жашагандарыңыздаргачы. Кантип көрүп калдыңыз эле 17 жашында? Эми анда мен колхоздо шопур болчумун агылай. Шопур болуп иштеп жүрүп анан эч ойдо жок кен колдон келатсам шапам өзүбүздүн эжебиздин Байматтын кызы, атам бир тууган карындашы, өзүнүн бир тууган карындашы. Бул болсо жиен болот да. Анан ошол жерден бир кыз салып берип койду мага, үйүнө этиз кой деп. Анан салып келдим да, Ташарыктан бери салып келип анан кийин өңүтү жашынакай экен, сулуу экен. Анан кийин апам айтып келдим, апа мен бир сулуу кыз салып келдим жакынакай. Шапам кылан десем, апам тааныйт экен, көрсө эметип билет экен. Ал Мырзакандын кызы деп койду ошо. Мырзакан апченин кызы деп койду ошомойдон. Анан ошентип сүйлөшүп жүрүп эле алгам кемпиримди, жашынакай Сүйлөшүп жүрүп, ооба, сүйлөшүп. Колхоздун машинаны салып алып, нары бери катасы еттирип. Колхоздун машинасы менен алып келдим. Чоң машинага эле салып алып келип алганбыз биз. Дал ошол баягы Айтматов атабыздын чыгармасындагыдай эле келипсиз да, апа. Ооба, ошондой болуп келгенбиз. Аселдей эле. Асел. Ошондой болуп келгенбиз. Сиз ошондо мисалы атаңыз айтып атат го, мен машинага салып келгем депчи. Анан сиз да мындай бир карап койдуңуз беле? Үйгө барганда айттыңызбы сиз дагы? Мени бир бала алып келди депчи. Мен мен чалымдын атасы, мен бир тууган тайкем. Анан айттым да үйдө апамдарга. Ушинтип тиги тайкенин баласы алып келди. Ошондо бул армиядан жаңы келсе керек. Жаңы келген убактары армиядан. Жаңы келип шопур болуп иштеп жүрчүм да колхоздо. Биз булардын машиналарына жолго мыкты коюп туруп, машинасынын дөңгөлөктөрүн жарып чыгыбыз. Тийишиппи? Дөңгөлөккө мыкты коюп койсоң, дөңгөлөктөр жарылат экен да. Анан ошентип жүрүп, ошентип келдик. Анан тааныган жер кайнатам тайке дечим, тайта деп. Мен апамдар дагы эле менин бир туугандарым тайта дешти. Ошентип келип калдыңыз. Ошентип келин болуп келип тактын келдик. Анан көп кыйынчылыктар өттү баштан. Бул ооруду. Каты ооруп чөп түшүрсөк, чөптү жийип бере турган киши жок. Балдарым бар майда. Өтө эле кыйынчылыктар көп болду. Муну кокой киши болбойт экен. Өлгөн жатыр десе, бир айда экөөнү апарам, бир айда үчөөнү апарам. Муну көрүп калсын деп. Бишкекке. Анан акырында операция бербей качып келди. Анан көп кыйынчылыктар менен 5-6 жыл ооруду. 5-6 жылдан анан чыгып кулактын укканын баарын жасадык. Ажал жок экен. Айыктырып алдым. Картайганча. Сонунда. Ата, мына апабыз айтып атпайбы? Ооруду, катуу ооруду депчи. Ошонумдай. Ошол өзүңүз айтып берсеңиз, ошондогу сиздин сеске. Бул оору эмне айла жок экен да, Кудай Тааланын неметкенде айла жок. Мен өзүм балыкты өтө жакшы көрчүм да. Балык. Анан орустар менен иштечүм. Ага кезде литучка айдап жүрчүм. Электриктердин машинасын, жаңы машина. Анан орустарда балыкка одан кызыктар болот да. Анан ошо кыштын чилдесинде жанагындай өтүктөрдү кийебиз, чоң өтүктөрдү. Анан кара суулардан кармайбыз кыштын чилдесинде. Анан кээкисте ямаларга түшүп кеткенде өтүктөргө суу кирип кетет да. Анан суунун ичинен чыккыбыз келбейт, кара суунун ичинен. Балыкты кармап жүрөбүз, анан кийин келип
Анан багы балык кармап бүткенден анан кийин машинанын көзтөгү чуркайбыз да. Машинага жеткенче булар тоңуп калат. Селейип тоңуп калат да. Келип эле кийимди чечип туруп эле кайра кийим которуп кийебиз. Машинанын ичине от жагып коебуз, печкасы бар, заводской печка да. Анан жылынып ушинтип жүрүп, анан акыры ушу балыктын да каргышы билбейм, суук тийип анан кийин ооруп анан эчтеке билинбей жүрө берип, машина айдап билбей жүрө берди да, кезде кураган ичкилик да, кичине ичтик да. Анан ошентип жүрө берип, анан кийин кан түкүрүп калган кезекте анан кийин берде Люба деген бир докторубуз бар эле, орус аял бар эле. Анан ошол машинама түшүп калды. Анда жил айдап жүргөн убагым болчу. Анан түшүп калып келип туруп мени карап анан Тарзан сен ооруп жүрсүң деди. Кыргызчаны жакшы билчү да одан. Сен өпкөң катуу ооруп калган, сен Тарзан докторго обследованиеден өткүнүң деп ошентип анан өзү кагаз жазып берди багыш. Анан жазып берген кагаз менен туберкулезный больницага барсам эле анан өпкөңүзгө катуу суук тийген, срочно больницага жатыңыз деди. Ошондон больницага жатып калдым. Ошо биринчи жыл жатканда 8 ай жаттым мен кагылай. 8 айда докторлар деп дары берип бериптир, мынча вирустан дары берип туруп, ашказанды талкалап сарыштап такыр. Ашказандан абдан катуу эме болдум, ашказан. Ошондон эл бир айлап, бир 15-20 күн жатса, мен 8 айлап, 10 айлап жаттым да больницага жаткандачы. Ошентип жатып жүрүп, анан кийин берден доктордан эчтеке болбой, бердин Таластын больницасы эчтеке кыла албай, анан кийин Бишкекке Тбилисиге ошака направить этти меничи. Ошондо азамат 3-төрдө 4-төрдө кезек болчу ошондой. 87-жыл беле, 86-жыл беле. 87-88 ооруп. Ошондой 87-жылдар болчу да. Анан Тбилисиде 8 ай жаттым кагылайын дагы. Ошол кезде абдан акыбал кыйын болду да, деп өпкөдөн өмөдөн кан кетип атты. 2 жолу кан кетти да, өпкөдөн катуу ошо. Кадимкидей эле жанагы кой мустагандай кыпкызыл эле кан кетип атты өпкөдөнчү. Анан да Кудайдын эмеси бар экен, да жакшы. Анан кийин анан операцияга деди, операцияга бербесең 1 жылга жетпейсиң деди меничи. Операцияга берсең 10-15 жыл жашайсың деди. Анан кийин анан кой мен үй менен акылдашып келем деп үйгө чыгып алып жүрө бердим бияка. Келе бердиңиз? Келдим жөн эле. Келип акылдашсам үйдөлөрдүн баардыгы операцияга бербей деди. Врачым да бар болчу Таласта, Картаңбаевич деген жакшы адам, чоң Артелбек Картаңбаев. Ада айтты, сен экөөбүзгө операция болбойт. Операцияга бербей эле. Кел, мен өзүм лечение кылам дегенде мындай деди ошондойдон. Чыгып алып жүрө бердик. Анан келип алып анан бишерден анан кийин жанагы уу коргошун, Кыргыздын ак дарисичи, уу коргошун. Ошодон жеп, ичип, мындай испитке ачытылганычы. Анан кийин кайын жуктан бар, жылаган пылаган кармап, жана кадимки чоң кирпи эме бар го, кирпи. Чоң кирпи жана чоң козудай болсоң. Ошодон кармап бир туугандарым ошентип. Багылайын Кудай Тааланын кудурети менен ичер суу бар экен, мынакей 10-15 жыл эмес эле, мына 30 канча жыл болуп калды, 36 жыл болуп. Ошол эме жашап келатырмын кагылайын. Мына кагылайын, мына эми азыр мына бала чакамдын. Врачтар эмне деген диагноз коюшту эле сизге? Өпкө да. Өпкө кавернол оюлуп калганда, верхний дороз оюлуп калган өпкөнү жеп, уже отдышка болуп, 3-4 метрде баса албай калган мен, таптакырчы. Өзүм курайдай болуп, 40-45 кило эле чыгып калган, таптакыр кымын эле болуп калган. Сөөктөрүм аркайып чыгып калган, мынакка минтип. Искелет эле болуп калган, жана кинодон көргөн искелеттей болуп калгам да. Анан жакшы болуп калдым да кагылайын, мынакей ушинтип. Ичер суу бар экен кагылайын, балдарым мына ушинтип жакшылыгын көрүп мынтип атам энди. Эми Кудайга шүгүрбүз азыр. Ошол айтып атасыз го, айлап жаттым больницаларда депчи, ооруканадачы. Ошол учурда мындай эмне ойлор келди сизгечи? Эмнелерди ойлодуңуз? Эмне ойлор келмек эле кагылайын. Мен айыкпай каламынбы деген бир немелер. Өтө эле кыйын акыбалда болдук да, кагылайын, кыйын болду да өтө. Мен жашоодон почти түңүлгөндөй эле болуп калгам да. Өзүмчө абдан кыйын болуп калган абдан эле. Анан Кудайдын кудурети менен эмне кылам эми? Жакшы болуп калдык азыр. Азыр Кудайга шүгүр кагылайын, үй бүлөмө өзүм ыраазымын кагылайын. Ушундай ата жолун жолдоп, мынакей азаматым мынакей кагылайын, эл кишиси болуп, bu da жакшы болуп, мынакей минтип өтүп атат кагылайын. Тигелдин керегине жарап кагылайын. Ошондо ойлоп аттыңызбы, мисалы, мен монтип жатам,
балдар кичине баардыгы булар кантет деген сыяктуу ойлорчу. Эмне болуп кетет? Эми аны сүрөттөшүм эмне анан кыйыныраак мен өзүм айта албайм аны. Азыр деле ал күндө эстегениңизде мындай эме болуп кетесизби? Ал кездеги оор, өтө оор болчу да. Мен ошондо бир эмемди айтып берейин кагалайын. Ошо акыры жагында ошо эметип атканда, яна экинчи жолу кан кеткенде кагалайын. Ошо эметип туруп кан кетип атты, анан постельный режимде ятам да. Анан таңгамал уктай албайм, түнкүсүндө уктай албайм. Анан таңгамал көзүм илинип кетиптир. Көзүм илинип кетсе эле бийик жерден мындай жердин бар жерде килем ушундай төшөлүп жатыптыр да, будан бийик жер. Ошондо чоочуп, ойгонуп кетиптир эле. Өлөт деген ушул экен, мен өлгөндө түшкөн килем дедим, мен көзүм Кудай таалап менин көзүмө көрсөттү деп эле өзүм ушундай акыбалга келдим да, таптыр. Анан Токон Акматович деген заведующий эле ошого бардым, ал келип калды, мага келди, апкотточу. Анан Токон аке мени кой бериңиз үйгө дедим. Анан эмне болду экен деди ал. Жакшы элек одан экөөбүз. Эмне болду дедим, мен ушундай калган. Токон аке мен эртерээк эле кетейинчи, үйгө барып бала чакам кашына барып эле операция болбой эле, канжалбай санжалбай кесилбей эле бала чакам кашына барып эле өлөйүнчү. Токон аке мен десем, кагалайын сен операцияга берсең 10-15 жыл жашайсың, операция көрбөсөң 1 жылга жетпейсиң деди. Ошол ойдон мен чыгып алып, мейли мен 1 жылга жетпесем да ыраазымын, бала чакам кашына барып өлөйүнчү деп чыгып алып жүрүп бердим ошондо. Келе бердиңиз. Чыгып жүрүп бердим. Ошондо 87-жыл болчу да. Чыгып жүрүп бердим. Ошол жылы Акматбек акем ошондо кашып болду, башкармабыз биздин, башкармабыз. Анан мен Кудайга шүгүр анан жакшы болуп кеттим. Анан кийин муногу мечит 96-жылы башталды, 97-жылы бүтүп, анан кийин Молдо акем экөөбүз, рахмат Токтор акем молдо болчу. Ошол экөөбүз барабыз да, базардан барып, жана лис айнектерди алып келебиз да. Алып келебиз. Гаша дебит неме минтип кармап келем. Алып келгенден бери Курманбек деген жээним бар эле, акша рахмат, ада кайтыш болуп кетти. Айнекти жакшы тилчи да. Анан тилип туруп берет. Мен эки-экиден көтөрүп алып туруп, шадым менен чыгып, үстүнө чыгып алып туруп, тегеретте купол да, 12 купол бар. Айнектерин салып атырым да. Анан салып атып, анан кийин орто ченине келип калганда иштик оюм деп эле айнекти алып барып алып салып, рамканы бияка чыгарып алып салам да. Анан кайра алып барып салып коем да. Анан салып бүткөндөн кийин иштик оюм деп эле бир тиягын карап көрөйүнчү деп, баа жерден башым сунуп минтип карасам, ошондо баягы түшүмдү өңүмдө көрдүм да кайра. 10 жыл мурда мага Кудай таала мечитти 10 жыл мурда көрсөттүр ошондочу. Тимиле жана тияктан карасам, сумна ушундай сайма, ушундай килем, ар түрлүү сонун килемдер жайнап атпайбы? Сонун болуп жайнап турса. Көрүп алып туруп, Кудай таала мага 10 жыл мурда көрсөткөн турбайбы, ошонун башынан эч ким укпайт да. Анан Кудайга эметип, ыраазылыгым өзүм Кудайга эме кылып туруп, ыйладым келип деп көрүп шергечи. Өзүмчөчү аябай ыйлап, мугумду чыгардым деп турбайбы, Кудай таала мага ушинтип көрсөткөн турбайбы деп. Мына кагалайын Кудай ушинтип эле аян берип көрсөтүп коюпту да ошол кезде мага мечитти кагалайын мына. Ушул оорудан жакшы болуп, мына азыр эми Кудайга шүгүр, бала чакам небереси чөбөрөлөрүмдүн сүймөнчүлүгүн көрүп эле ушинтип жакшынакай турмушта жашап атабыз кагалайын эмди, Кудайга шүгүрбүз. 1 жылда жакшынакай болуп өңүмө кирип калганда кайра Бишкекке битекке бардым да. Пенсияга чыгарып салган мен ошол кезде. Ошондо 30 канчалар деле 34-35ке чыгып калгам э. Ошондой багым болчу да. Ошол жашыңызда эле? Ошондой жашта болчумун да. Анан кийин битекке барып, битектен өтүп, анан кайра больницама барып туруп, көрө кетейин деп барып эметсем, Токон Акматович 4-этаждан түшүп келаткан экен. Мен чыгып баратканда орто жолдон жолугуп калып экөөбүз. Көрүп салам айтсам келип, мени көргөндө чоочуп кетти, бир ачымчы кайра. 1 жылдан кийин. Ой, такен сен тирүүсүңбү дебеди. Ой, тирүүмүн дедим да мен да. Ой, жүрчү кабинетке деп кабинетине киргизип алгандан кийин келип. Экөөбүз абдан маектештик келип туруп. Такен эмне ичип атсың деди. Эчтеке ичкен жокмун, ишигип жашап атырмын. Анан кийин айтып берем деп койдум. Болбой айтпай койдум мен да. Анан кийин экинчи жыл барганда айттым анан мен. Ой, өзү эле билип койду ал кишичи. Токон Акматович деген заведующий абдан күчтүү врач болчу адагы абдан эметип. Сен Агдары коргошун ичип атсың деди ошондо, көрдүңбү? Билип койду ошондо. Кем кагалайын Кудайга шүгүр кагалайын азыр. Пенсиядан 3 жылдан пенсиядан алып салды, пенсиянын таптакыр.
Пенсия калганыңыздан кийин о 3-чү жолу битектен өткөндө ошондо орус аял Кавеленко деген 70-терин ашып калган аял болчу, орус аял болчу ошол. Анан 3-чү жыл бирден таластан келип өткүздү биздичи. Анан эмди пенсиям 4-жылга кетсе вечный кетет дегенинен 1 жылкынын баасын алып 1,5 миң сом акчага 1 жылкы тандаган жылкы келчи да ошо кездечи. Анан 1,5 миң сомду чөнтөккө салып алып барып анан ортого бир Валя деген биздин участковый бар болчу. Ошону ортого салып анан үчөөбүз ушинтип отуруп алдык да. Отуруп алып кыргызчаны суудай билет тиги Кавеленко дагы, берки дагы экөө тең. Анан кыргызча эле сүйлөшүп атырбыз анан сүйлөшүп атгандан кийин мынауга бир чай ичип коюңуз деп туруп жана акчаны алып туруп бердим да мен туруп берсем жана орус аял колуна да кармаган жок да мени карап күлдү кайра келип. Анан кийин мен силерден үмүт эткенче дейт жана орус аял. Мен Кудайдан үмүт этем деп койду каалайын. Бир тиын албай койду. Анан жанагыдан бөлүп алып туруп 500 сом бөлүп алып таза албай койгондон эми муну мен өз көңүлүм менен ушундай эмет берип атырмын. Жол керек кылып кетиңизчи десем да жалдырасам дагы албай койду, таза албай койду, албай койду. Көрдүңүзбү мынакей? Сен алдагы акчага дейт. Жороо жолдошторуңа, туугандарыңа ресторанга туруп жууп берсең де жарашат сага деп коюп туруп кана кетип калды. Анан пенсиядан чыгарып койду мени. Мындай оорудан деди. Мына сеникиндей оорудан 1000ден 1 киши деди, редки жакшы болот деди ошондой. Сени Кудай Таала сени кайрыды деди, сени кайрыды деди. Сен тияктын кишиси болчуң деп койду. Сен синимкаңды көрдүңбү деди, мурунку биринчи синимкаңды. Мындай болчу да, ачкиден да чоң мындай. Ошол оюлуп калган да, оюлуп калган болчу да. Адышка бол база болчу эмесми таптакыр 2-3 метр база эле адышка болуп эле кан түкүрүп ушинтип жатчым да болай. Ана Кудайдын кудурети менен кагалайм, Алла Таала ушунун баарсын көрсөттү кагалайм. Ооба. Анан ошол сиздин кыйналган күндөрүңүздү балдарыңыз көрдү да. Анан Азамат байкенин ошол кайрымдуулук иштер менен алектенип калганына дагы ошол күндө болду да кагалайм. Себепкер болсо керек. Ошо себепкер болду да кагалайм ошол. Кичине болсо деле, кичинекей болсо эле. Бул бүт билет да кичинекейиндегисин бүт билет да кагалайм, баарысын көрдү да бул. Бул мен ооруп атканда келип балдарды алмак салмак Бишкекке ичип барат жананчылап. Булар келип Тарзан ушинтип аптыр, кан кузуп аптыр, Тарзанга ушинтип боз житиккен жатыптыр дегенге чейин бияка булуп калганда көчөлөргө бүт мынакей. Анан бул болсо алмак салмак балдарды салып барат Бишкекке келип. А кезде Як-40 деген самолет сонун учуп турчу да ошо кездечи. Бир күндө 5 рейс болчу Таластан Бишкекке. Мен Бишкектен доктурда жатып эле келгенде самолетко түшүп кетип туруп кайра кетип калчым. Мынакей. Анан апа, мисалы атабыз ошол күндөрүн эстеп атат да. Анан 5 бала бул жактагы бүт түйшүк ошол учурда сиздин мойнуңузда болду да. Кыйынчылык дегени. Кыйынчылыктар болду. 5 баланы багыш керек. Буга үйдүн тиричилиги, мал бар болчу, жылкы, уй деген, койлор деген. Анан чөп түшүрчүк, төп түшүрсөк аны өйдө көтөрүп жийип бере турган киши жок. Балдардын баары майда. Кыйынчылык аябай болду. Көп болду кыйынчылыктар. Кыйналып жүрүп, анан ошол күндөрдө эстесиз мисалы мындай кыйынчылыкты эми мисалы атабыз да айтып атат го, дарыгерлер жашабайт, мындай күнү бүтүп калды дегендей эле айтып чыгарып койгондо учурларда сиздеги мындай бир чыдамкайлык дейбиз го, аймал баарында эле жок да. Азыркылар андайды көтөрө албай эле кетип калып атпайбы? Биз антпей муну ошо больницага күнүнө ысык тамак күнүнө жасап больницага жеткирип, ушу жакшы болсо экен балдарга деп. Анан кыйынчылыктар абдан болду. Көрбөгөнүбүз калган жок. Анан адан кичине бул жакшы болгондон кийин Азаматты жетелеп Бишкекке нан жасап сатып жүрдүм. Мен бышырып берем, бул чуркап барып сатып келет. Жанагы бирде жетип, бирде жетпеген жашоодо жашадык. Анан ушу Кудайдан тилегенибиз балдар кичине имандуу болсо экен, жакшы болуп өссө экен деген эле тилек болот экен да. Анан булар ошол атасында ооруп атканын көрдү да. Атасына эмне оокат бергендин баарын билет да булар. Колуман келгенин азыркылар антпайт, азыркылар шылы басып кетип атпайбы. Ошо кыйынчылыктарга чыдап, ошо балдарды 5 жетелеп, малды да багып, тамекеге барып,
тамеки иштеп кайта келип үйдүн жумушу менен жашадык. Чыдап жашадык да, чыдабасак жашабайт да болдук да. Кыйынчылыктарды көтөрө билиш керек. Көтөргөн киши жашайт, көтөрбөгөн киши жашабайт деле. Ошол күндөрүңүздү эстегенде мындай өзүңүздү өзүңүз ойлоп коесузбу? Кыйын эле аял экем деп. Ооба, могу тегеректегилер аябай батасын берчи. Сен эркеги бар аялдан дагы сен жакшы оокатыңды кылып атырсың, күйөөң ооратса да сен жашоого бышыксың деп билгиспей деп. Өзүнүн эле эжеси малыңды сат дөөдү. Кантип багасың муну жаш балдарың менен малды сат деп. Мен сатпайм дедим. Баягы күйөөсү ооруп атса малын сатып жүрүпүр деп мен элге сөз болбойм. Өзү келгенде сатат. Бул өзү келип өзү сатты. Өзүнө керектүүлөрүн өзү сатты. Анан Ошол мисалы атабыз ооруп атканда Бишкекке балдарды ошол көп калсын деп баягы кезек менен алып барып турчу экенсиз го. Барып, акыбалын көрүп, кайра кайтып келип атканда мындай бир сизде эмне ойлор болчу эле? Бул жана өзү айткандай муну жашайт экен деп деле ойлобой калганбыз да. Мен нокутту эме кылып атам, жер төшөктөрүндү баарын тегип, анан өзү жалгыз бала болсо тегеректеги элге сөз кеп болбойн деп, муну адам астына сала турган жер төшөктөрүмө чейин тиктирип койгом. Бул бирдек болуп кетсе кимден сурайсың? Уже өтө эле кыйын жашоодо жашадык. Бул жакшы болгончо. Анан мээнетибизди Кудай кайтарды. Кыйын акыбалдан чыкты. 4-5 жыл ооруду. 4-5 жыл, mesela айтканга азыр мындай эле болуп, бирок бир 4-5 кылымдай эле болгонбош керек ошол. Ооба, кыйын болду да. Бир кыйынчылык ошол бүтпөчүдөй болуп ошол күндөр. Ооба. Бул кантип балдар менен кантип жашайбыз деген ойлор келет экен да. Кантип чоңойтоб. Кантип чоңойот, ооба, кантип чоңойот ушулар. Кандай болуп жашообуз кандай болот деп да ойлонот экен да адам деген. Анан буга иш кылып коргошундан эле жакшы болду. Азыр элдин баары Бишкектен, көлдөн бери келишет. Сурап буну ошо коргошундан жакшы болуп турсун. Коргошун ичебиз деп. Коргошун кайнатып беребиз элге. Элдик таапчылык дагы көп калды. Жок. Ошо келип берет да болбойт, анан сурангандарынан врачтын назначениеси менен келет. Анан биз кайнатып беребиз кагалан үйдөн. Бул жашоодо, бул жалган жашоодо Кудай Таала канчалык эмени көрсөтсө, кыйынчылыкты көрсөтсө, жана жомоктоо да эле экен да кагалайм бул жашоочу. Жана жомокто канчалык кыйынчылыкты көрүп барып туруп, анан барып эме кылат го, мындай эмеге жетет. Ошондой эле болот экен да бул жалган жашоочу. Ушунчалык Кудай Таала көрсөтүп туруп, анан кийин көрсөтүп барып, анан кийин барып кайра жакшылыгын көрсөтөт экен. Жомокто кандай болсо, ошондой эле экен да, мен жашоодо ошондой элестетем да, эметип. Кудай Таалам дал ошондой кылат. Сыноо дүйнө деп, Сыноо жашоодо. Жашоодун сыноосунан өттүк абдан эле. Анан жанагындай оорулар келгенде дагы мен ачык эле айтам, кагалайындар. Мен таап эмесмин, доктор эмесмин, кагалайындар. Мен болгон өзүмдө жакшы болгом. Мындай бурасына ичсе өзүңдөрдүн ниетиңдер менен эмесиңдер кайнатып берем кагалайын. Мындай мен өзүм мындай болуп кетесиң, тигиндей болуп кетесиң деп мен айткандан алгыспын мен кагалайын. Кудайдан улуу эмесмин мен кагалайын. Кудай жакшы кылса жакшы болосуң кагалайын. Алла шифасын берсе. Шифасын бербесе мен эч качан эчтеке кыла албайм кагалайын. Кайнатып берейин кагалайын, көңүлүн калтырбай дейм да, кайнатып берем. Бирок көп киши жакшы болуп кетип атат да, жакшы. Караңызчы. Бул жанагындай катуу оорудун, жанагындай жаман оорудун алдын алып кала турган дари бир эле ушул экен да. Кыргыздын ак дариси жана коргош. Мындай өзүнүн өлчөмү менен, өзүнүн эмесин жасап кайнатабыз да кагалайын. Анан Азамат байкебиз мисалы канчалаган адамдардын үйлүү болуусуна, ден соолугунун кайра жакшыруусуна себепкер болуп келатат да. Анан ошол көчөдөн көргөндөр сиздерге мындай ыраазычылык айтканда аябай. Ооба кагалайын, төс көккө жетип калат кагалайын. Кагалайын, балама да Алла ыраазы болсун кагалайын. Элдин алкышы тийип, мына Кудайга шүгүр кагалайын азыр. Ушундай жакшы кагалайын, абдан элдин алкышын алып, элдин батасын алып кагалайын. Жакшы. Апа, Азаматтын апасы деп
жанагындай там тойлору аныңга же көчөдөн көрүп калса чуркап келип бетиңди өбүшөт. Азаматтын апасы менен бир учурашып алайынчы деп. Анан эми Кудай ушунун өмүрүн берсин. Бизге кандай сый кылса өзүнүн балдарынан ошондой көрсүн. Кудайдан тилегибиз ошол. Кудай Бардыгына кайрымдуу дагы. ооба. Кайрымдуу. Өзүнүн фондунун аты айтып тургандай. Ооба. Кудай ушунга күч кубат берсин. Элдин жана берген баталары кабыл болсун. Ушу балдарынан, кыздарына көрсүн жакшылыктын баарын. Элге кандай жардам берсе, Алла Таалам буга да ошондой жардам берсин. Мен ошону тилейм балама. Ушул Азамат байке кайрымдуу бол фондун ачаарда мындай сиздерге дагы келип айттыбы, ушундай фонд ачайын деп атам. Ушунун башы качан? Анын башын айтты элек деле мурда эле ошочо. Биринчи сүрөт иштеп жүрдү, анан кийин эле ушундай болуп тургандан кийин биринчи мага машина алып берди. Анан мага машина бергенден кийин эметип бир Бишкектен дагы бир сыйыр алдык. Максат деген байкесин таап алыптыр. Анан ошо Максатта байкеси менен сүйлөшүп алып, анан кийин улам машина алып келип, улам сатып, ушинтип жүрүп, анан бул агасына биринчи машина алып берди. Анан кийин үкөсүнө машина алып берди. Ошондой жумуштар менен жалек болуп жүрүп. Бир барганда 2 машина алып келип аттык. Барып. Бул пасты эле биткеле айдайбыз бир айга жетпей эле машиналар өтүп кетет. Ортосуна акча түшүп атырды улам ошентип атып. Бир жакшы мен ошондо нукка түшүп кетти, анан кийин эле анан машинадан кийин жанагындай эң акыркы эметкенде мага жаңы кузов сыйырбы, эми ата сатпайбыз сизге, эми ушуну такай минес деди. 2003 жылкы жаңы кузовдор болчу да, сыйыр менен жакшы кузов. Анан мага да өзүмө абдан жакшы. Анан айдап жүрсөм эле бир күнү ата мен сизге мынандай жакшы машина деп алып келип берем. Бул машинаны мага бере туруңуз деди. Анан кийин мени алат экен деп унчуккан эле айдап алып кетип калды. Ошол бойдон ал машинаны ата сатып бердим деп жок. Анан кийин жанагы биринчи эле там салган аты ким эле? Айзада деген келинге ошо биринчи тамды ошо менин машинамды сатып туруп эле, анан тиги там сатып койду. Тиги эки буту баспаган Айзада эже. Ошого биринчи өрүн. Ошодон баштап анан мунун эмеси кетти, ошомодон эле анан машинасы токтоп калып эле жалаң эле ошо ар кимге ушундай эметилген жетишпегендерге, жанагындай мүмкүнчүлүгү жетишпеген майып сайыптарга там салып, башты 20дан ашык 30га жакын там салып койду ошо менен кылайын. Анан кийин эле жаначылап жанагындай эме өпкөсү жанагындай ооругандарга, боор ооругандарга анан кийин ушинтип кетип баратырмын, анан Индияга алып барам, анан тигинчи мүчөм деп жүрүп эле. Анан көбөйтүп ушумойдун көп кишинин соогуна калдык кылайын ушу кылып. Себепкер болду да көп адамдардын кылайын. Ушул кылайын ушинтип, мына баламга кылайын. Бул мен атамды тарта алган жокмун кылайын. Көп банчачы. Сөз жагынанчы. Атам өтө чечен киши эле да, сөзмөр киши эле. Атамды балам тартты кадимкидей. Сөзгө чечен кадимкидей. Мен көп сөздү таппай калам. Мен балам кадимкидей атасында, чоң атасындай катуу сүйлөйт да будан. Мүмкүн чоң атасынан да сал өткүрүрөөк болуп калдыбы деп сезепмиш. Атам да эл киши, одан чечен киши эле да будан. Мынакей ушундай болот экен, атады жолдоп ушинтип кагылайын Кудай. Ушундай акыбалга алып келди кагылайын Кудай Таалам. Миң мертеме шүгүрчүлүк кылам Аллага кагылайын. Ошодо бир туугандарына жанагындай көтөрмөлөгөн үчүн машина берди, экөөнө тең машина берди. Өзүнөн баштады да биринчи, өзүнүн бир туугандарынан баштады да биринчи. Анан барып анан кийин тияка чыга баштады. Биринчи өзүнүн бир туугандарынан бар. Экөөнө тең машина алып берди баг. Эки акесине тең. Анан муну там деле Азамат салды да битер. Баллы эле кылайын. Эмеден мурдан салынган. Фонд тач электе мурда эле салынып калган бул там. Башталып салынып калган. Чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар. Ошентип мынакей 50 жыл болуптур жашагандарыңыздарга бул чындыгында айтканга мындай оңой болгон, мен анын ичинде эмне гана жок. Да эми буйруса канча азыр айтып өтүп атасыздар го ошол кыйынчылыктардычы. Биз ошол күндөрдү жомок сыяктуу угуп атабыз да.
А сиздер ал күндөрдү жашадыңыздар да. Кудай буйруса эми мынакей чөйрө көрүп калыпсыздар. Анын дагы балдарын көрүп ушул жакшылыктарды көрүп эле бар болуп жүрө бериңиздер. Сиздерге эркин. Көргөнгө ушу 90-дон ашып 90-га келип калат экен мен кыбыра. Ооба, буйруса. Буйруса. Ой, жанагы Чөйрө. ооба, неберем чөйрө да. Анан кыбырасын көрүп калам да. Кудай буйруса кагылайын. Буйруса. Эметип калса. Ошо жашка жетиңиздер. Ооба. Элге кааларым кагылайын. Эл журтубузда тынччылык болсун кагылайын. Элибизде бакубат болсо экен кагылайын. Дүйнөсүндө тынччылык болуп эле эл ислам дининде башкарыла турган заманда болсо экенбиз деп тилейм. Ушул. Айтканыңыз келсин, кеңиз. Ошол элге кааларым тынччылык, бакубатчылык, ар бир үй өз семьясы менен бактылуу жашаганды каалайм. Ынтымак, биринчи эле ынтымак болсо баары жакшы болот. Силердин жамаатыңарга дагы рахмат. Силердин да ишиңерге ийгилик берсин, Кудай өмүрүңөрдү берсин. Көп жашагыла силер дагы. Биздин жолубуздай болуп, биздин жолубузду жолдогула, небере чөйрөлүү болгула көп-көптөн. Айтканыңыздар келсин. Жамаат. Рахмат. Сиздер да көп жашаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү эфирибиз соңуна чыкты. Кийинки маекте көрүшкөнчө аман туруңуздар.